قال المصنف أبو حنيفة رحمه الله نقر بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق. Biz ушундай ишенимдебиз, кулдардын баарды кылып жаткан иштери, тастыктоолору, билген билимдери, кылып жаткан, сүйлөп аткан сөздөр, иштердин баардыгы өзү кандай жаратылган болсо, ошонун баардыгы жаратылган. فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعال أولى أن تكون مخلوقة. Өзүбүз жаратылган болгондон кийин биздин кылып жаткан иштерибиз дагы жаратылган. Эмнеге муну айтты десеңиз, 3 мазхаб бар. Qadariyya деген çıktı, Cabriyya деген çıktı, anan ahli sünnet vel cemaat bizdeki çıktı. Cabriyya degenler çıktı, insan majbur deydi. Kılıp çatkan işinin bağırı, süylöp çatkan sözünün bağırı majburi kılat deydi. Kuday talam erk bergen emes degендей жыйынтыкка келип калган мазхаб болгон. Kuday talam kalayt, kандай эмнени ишти жаратат, ошону кылат деп коет. Qadariyya дегендер чыккан, жок, наоборот, мен өзүм кылам ишимдин баарын, Kuday talam сыз дейди. Түшүндүңүздөр? Биздики болсо жок. Биз тандайбыз, биз ниет кылабыз, анан бир ишти кылайын деген Кудай таалам мага кудурет жаратып берет. Күч кубат, ла хавла ва ла кува дейбиз го, эч кандай күч кубат жок, Кудай тааламдан гана болот. Бир ишти калап сотканы көтөргүм келгенде, Кудай таалам менин ниетиме жараша аспаптарымды саламатта кылды дагы, анан ушул колумда, мышцаларымда, булчуңдарымда кубатты жаратат. Бир жаратылышын бергенде анан мен бул сотканы көтөрө аламын. Жаратуучу Аллах, бирок кылуучу мен деп билебиз. Тигилерде эмес. Бирөө бир тарапка болуп кетти, бирөө экинчи тарапка болуп кетти. Ошолорго жооп катары ушундай айтылган сөз. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum.